Аты окшош инсандардын бейнеси, баарлашуусу, таймашуусу. Адаштар шоу программасында. Уктурунун автору жана алпарчуусу Жылдызбек Турсунбаев. Ассаламу алейкум, кутмандуу кушуба күнүңүздөр менен ардактуу кадырлуу радио каармандар. Амансыздарбы? Сиздер менен эфирдик толкунда жана ошол эле учурда YouTube'дагы каналыбызда көрүшүп отурганыңызга жаратканга чексиз шүгүрлөрдү айталы. Жыл айланып, бизди кыйнаган оорунун аркасынан эфирге чыга албай жатканыбызга биз дагы кечиримибизди өтүнүп, кайрадан Адаштар шоу 2021-жылдагы алгачкы өзүнүн чыгарылышын сиздерге тартуулап жаткандыгын өзгөчө сүйүнүч менен жарыялап айтып кетебиз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, чыгармачылыкта, адабиятта, маданиятта, спортто деги эле түрдүү тармакта аты окшош инсандардын бейне баяны, баарлашуусу, достошуусу жана ошол эле учурда кээ бир кездерде бири-бирин өзгөчө бир чымчылап таймашуусу биздин эфирде болот. 102.9 Чүйдө жана Бишкекте, 93.7 Нарын жана Чолпон Ата шаарлары, 88.1 жыштыгы Талас шаарына тартсак, 86.7 жыштыгынан биз Ош шаарына жалындуу саламыбызды айтабыз. Аны болсо алдыңкы көзүрмөндөрдүн бардыгы сиздер үчүн мыкты бейне баяндарга, мыкты ырларга кулак төшөңүздөр, жан дүйнөнү ыр менен байытыңыздар жана аты окшош инсандар ким деп жаткан болсоңуздар, бүгүнкү биздин студиябызга келген аты окшош инсандардын алгачкысын дароо сахнадан тосуп алыңыздар. Ал биздин келечектен көп үмүттөндүргөн мыкты таланттуу жигитибиз, үн десе үнү бар, сүр десе сүрү бар, добуш десе добушу бар, комуз десе комузу бар. Ким десеңиздер, Кубаныч Баркалбасов деген жигитке көңүл бурабыз. Бай тилек кетти сиздер үчүн. Байо сезим артта калып, балалыктан өтүппү. Жан дүйнөмдүн ару таза табышмагын төктүппү. Ар бир кадам алга карай суроо менен ташталат. Мындан ары бизге дагы ойлончу кез башталат. Күч беричи, кубат бер, кубандырып турайын. Кубалашып кумар менен куттуу үйүн курайын. Ак беричи, акыл бер, адал такка коноюн. Атенемдин ак эмгегин актагандай болоюн. Өкүнбөймүн, өтүнбөймүн, кайра тартып бергеним. Себеп ошол сен да мен да эрезеге келгеним. Теңир тилеп, тилек берсе, тик аскага асылбай. Акырында бакыт багын багбан жандай асырай. Күч беричи, кубат бер, кубандырып турайын. Кубалашып кумар менен куттуу үйүн курайын. Ак беричи, акыл бер, адал такка коноюн. Атенемдин ак эмгегин актагандай болоюн. Турмуш жолу туйласаң да тумарыңдан тарттырбай. Туткун болбой тугурса да сураганын алдырбай. Актык менен, адал менен алга карай умтулсам, Алла Таала арнагандан кур колдойм калтырбай. Күч беричи, кубат бер, кубандырып
таққа қоноюн, ата энемдин ак эмгегин актагандай болоюн. Адаштар шоу аты окшош инсандардын бейне баяны. Жуманын шейшембе күндөрү саат 14:05-те Манас радиосунан тыңдаңыздар. Сөз оғаны Урмат Усеновқа таандык сонун чыгарма жаңырып кетти. Бай тилек, тилектерибиздин бардыгы бай болсун, кыргыз элибиз бай болсун. Ал эми биз адаштарыбызды тааныштырып кетүүгө уруксат этиңиздер. Бүгүнкү Адаштар программасынын төрүндө жашы бир аз улуу, башында калпагы түшпөгөн, ырдаса ыры бүтпөгөн, аккордеонду кучактаса, алан сайын обондору күчтөгөн, маданияттын мыкты кызматкери, аткаруучу жана обончу Кубаныч Алиев мырза. Ассаламу алейкум. Ал эми анын жанында аганы көрүп инесет, агасы мыкты болгон соң мыкты болбой ким өсөт дейт. Комузду колго алганда созолонгон, тойлорго барып анча-мынча конокторду таң калтырып койгон, ыр десе ыры бар, таңдайында шекер сөз балы бар, кеби бар. Кубаныч Баркалбасов деген жигитке бир учурашып коюңуздар. Ассаламу алейкум. Жакшы, кандайсыз байке? Жакшы, барсың. Мынакей. Эки Кубаныч мырза биздин Оо толкунда студияга келип алып, учурашып, ал-акыбал сурашып отурушкан чагы. Кандайсыздар? Кирип келген жаңы жыл менен, жаңы жыл жаңыргандан бери деле баягы жанандай чүскүргөн оорулардан коркуп көп кезигише албай калдык дегендей. Бардыгы жакшыбы? Үй бүлө, үй ичи, чыгармачылык? Бары сонун. Бары жакшы, Кудайым буйрса, жаман деген болбойт, бары жакшы. Ыр менен кошо төрөлгөн, ырыска журтун бөлөнгөн, ыр дегенде көнгөн, ырды жандай көргөн, ырыстуу элибизде ар дайым тынччылык болсун. Элибиз эсен, журтубуз бүтүн болсун. Баракелде. Баракелде. Бизде дагы баары жакшы. Ушундай Манас радиосуна келип, бүгүн Кудайым буйрса, ушул сиздерди алар менен чогуу отуруп, маек куруп, жакшы чыгармаларды тартуулаган турабыз. Чакырганыңыздар үчүн кубанычтабыз. Анда биздин эфирибиз 3 бөлүктөн турат. Ар бир бөлүктүн өздөрүнүн аталыштары бар. Биринчи бөлүк Адаш анкета деп аталат. Менден кыска суроолор, ал эми сиздерден болсо кыска жооптор. Бир аздан кийин эгерде кызыктуу жерлер болуп калса, мен ал суроого кайтып келишим мүмкүн. Ар бир суроого тактоо алып, кенен ачып айтып беребиз. Ал эми башында кыска жооп берип кетишибиз керек. Адаштар шоу аты окшош инсандардын бейне баяны. Жуманын шейшембе күндөрү саат 14:05-те Манас радиосунан тыңдаңыздар. Кеттик анда биринчи суроо Алиев Кубаныч мырзага кайрылат. Толук аты жөнүңүз? Алиев Кубанычбек Жумабекович. Туулган күнүңүз? 1987 жыл 28 май. Туулган жериңиз? Нарын облусу Ат Башы району Акмойын айылы. Билимиңиз? Билимим Калый Молдобасанов атындагы Кыргыз улуттук консерваторияда салттык музыка бөлүмүн окугам. Сахнада псевдоним колдоносузбу? Жок. Өзүңүздөн эле Кубаныч Алиев деген толук ысымыңыз менен. Үй бүлөлүк акыбалыңыз? Үй бүлөлүмүн. Канча баланын атасы, канча кыз, канча уул? 3 кыз, 1 эркек. Баракелде. Алгачкы сахнага чыккан күнүңүз? Окуучулук күндөрү мектептен. Ысымыңыздын мааниси? Өзү айтып тургандай эле кубаныч тартуулоо элге. Атымды болсо чоң атам койгон. Неберелердин улуусу болгондуктан чоң атабыз кубанып, чоң энебиз сүйүнүп, Кубанычбек болсун деп Кубаныч койгон. Ысымыңыз өзүңүзгө жагабы? Абдан жагат. Атыңызды колдонгон учурлар болду беле? Атымды кээде көбүнчө чоң атамдын атын колдоном. Өзгөчө киндик каным тамган, балалыгым калган, ушул Нарын Ат Башыга барып калганда Киредирис Жумакадырдын баласымын деп айтам. Жыйынтык суроо, окшош ысымдуу адамды көргөндө кандай маанайда болосуз, кандай абалда болосуз? Атым айтып тургандай кубанам. Кубанасыз, анын аты Кубаныч экен деп.
Эфирге буга чейин да кубанычтар келген. Ажыбаев Кубаныч жана Сатаев Кубаныч ошондо тамашалап адашыңыздар да кайтты эле. Орустарда Иван көп, кыргыздарда Кубан көп, мен жаман жиним келет депчи. Эң сонун суроолор жана эң сонун жооптор болду. Анда кезекти Кубаныч Баркалбасов мырзага ыйгаралы. Кубан мырза, сизге деле ушундай эле суроолор. Толук аты жөнүңүз? Мен атым Кубаныч Баркалбасов Баркалбасович. Демек, атаңыздын атынан эле фамилияңыз, Ооба. Туулган күнүңүз? 1997-жылы 22 декабрь. Кычырага. Кыштын кычыраган күнүндө. Туулган жериңиз? Сколь областы, Сколь районуна караштуу Кашат айылында туулган. Демек, биз сизди Кубаныч аба дешибиз керек экен, ооба. Ооба. Билимиңиз? Билимим орто актёрдук кесипти бүткөм. Сахнада псевдоним колдоносузбу? Колдонбойм. Үй бүлөлүк абалыңыз? Үй бүлөлүк абалым азыр бойдокмун. Жалгыз элебиз. Болду деп коюңуз, калганын айтпайын деп коюңуз. Алгачкы жолу сахнага качан чыктыңыз эле? Алгачкы жолу сахнага ушул негизи окууга тапшырганыбызга көп эл болду, бирок ошондо деле чыгып жүргөнбүз, массовка болуп. Мен чыгып атканыма, өзүм чыгып атканыма 1-2 жыл болуп калды буюрса. Ысымыңыздын маанисин балким сиз байкеңизге караганда башкачараак түшүндүрүп бересиз, же ошондой эле кошуласызбы? Эми негизи чын эле атыңды негизи мондай сөздөр бар го, атыңды көтөрө бил деп коет го. Дайыма настроение жок болсо да күлүп жүрүш керек. Атыбызга затыбыздай болуп кичине күлүп жүрөлү деп. Жарашып, кубанып жүрөлү дейсиз, Ооба, кубанып жүрөлү деп. Дайым жакшылык, жакшы маанай тартуулай элге деген түшүндүрсөм. Өзүңүзгө жагабы демек ысымыңыз? Өзүмө аябай жагат. Ойлонгон учурлар болбойбу? Мындай эле койсо болмок экен ысым. Жок, кубаныч. Атыңызды кандай жерде колдонушуңуз мүмкүн? Же колдондуңузбу буга чейин? Мен Кубаныч Баркалбасов мында тааныбайсыңбы деп мындай. Жок, андай эмес, эми гаиге түшүп калганда кичине колдонобуз да, мен ушундай Кубаныч деген ырчы боло албай экен, YouTube'дан көрүп эме турбайсызбы? Жакшылыгыңызга барып берейин, кое бериңиз деп. Анан окшош ысымдуу канча чыгармачылыкта тааныштарыңыз бар? Мына бисмилля дегенде эле жанымда ошол улуу агабыз турат, сыймыктуу агабыз, Кубаныч байке, Кубаныч Ажыбаев. Негизи көп эле тааныштарыбыз. Мамилеңиз кандай? Мамилем жакшы. Алардын да ысымы Кубаныч болгон үчүн сиздин эч кандай ичиңиз тарбайт, э? Жок, Кудай сактасын. Ошолор меники ошондой ат болуп калганына набар сүйүнөм. Баракелде. Манас радиосу. Радио Манас. Адаштар докту уланта берели, анда келиңиздер. Мени кызыктырган бул жерде суроо, алгачкы ирет сахнага качан чыктыңыздар дегенди мындай үстүртөн өтүп кеткендей болдук. Бир эстеп көрүңүз, кененирээк качан чыктыңыз, кандай сезимдер болду эле, эмне кылып чыктыңыз эле. Деги эле аккордеон менен аябай катуураак доссуз. Аккордеонду мектеп куракта эле үйрөндүңүзбү беле, же кийин үйрөндүңүзбү, ким түрткү болду дегендей? Аккордеонго үйрөткөн мен өзүмдүн атам, аты Жумабек. Маданияттан мыкты кызматкери. Ошол өзүмдүн ошол киндик каным тамган, балалыгым калган 6-чөйчөк аталган ат баш өрөөнүнө караштуу, районуна караштуу Ак Мойын айылында маданият үйүндө көп жылдан бери иштейт. Анан ошол атамдан үйрөнгөм. Алгачкы сахнага чыкканым мектепте окуп жүргөн кезинде, окуучулук күндө деп калбадымбы? Эрке бала Талант Каракулов, Алтынбек Кыдыралиев, Аскат Мусабеков болуп чогуу окуганбыз мектепте. Абыш Койчуманов атындагы орто мектебинде. Анан биз ал учурда Мээрим фонду тарабынан уюшулган Жаш таланттар деген кароосунага өтөт эле. Бизди ошол сахнага ошол жаш таланттардан улам чыгып баштаганбыз. Окуучулук күндөрдөн бери. Демек ошондо 2000 канча жылдар болуп калат? Кайсы ырдадыңыз эле? Анда биз жалаң элдик ырларды ырдачубуз жаш таланттарга. Анан Жумабек Шералиев атабыздын ырларын, Калыбек Тагаев агаларыбыздын ырларын, Ырыспай, Абдыкадыров, Асанкалы Керимбаев жалаң улуулардын чыгармаларын ырдачу элек. Себеби биздин өзүбүздүн музыка сабагынан берген мугалим эжекебиз дайым бизди элдик ырларды ырдоого үйрөтчү эле. Элдик жигит элимдейт, эл жактаган жеңилбейт деп коет го. Ошол адеп баштаганда ырчылыкты ошол элдик ырларды ырдоо менен улам баштаганбыз. Баракелде. Ал эми Баркалбас уулу Кубаныч мырза качан чыкты сахнага алгачкы жолу? Мен жаңылбасам Кубаныч мырза сизди бир республикалык Асман деген долбоордон биринчи жолу көрсөм керек эле.
ошол жерге келип тартынбай чыгып мен ырдайм деп анан буга эле кошо бир суроону жамдай кетейин. Өзүңүз актер экенсиз. Ырчылыкта кандайча бир кызыгуу пайда болуп калды? Ушул бирдей жооп бере кетсеңиз. Ушул боюнча кичине кененирээк айтып коеюн. Негизи башынан эле конкурстарга кызыгып аламга жол айылдан башталат дейт го. Биз да ошол айылда эле чоңоюп анан ошо айылдын сахнасынан өсүп, жаңы агам айткандай элдик ырлардан ырдап анан Бишкекке келгенде кыялданып келесиң го, мен барганда ырчы болом депчи. Анан мен ырчы болом деп келгем, бирок тилекке каршы Мураталы Күреңкеев атындагы ушу музыкалык окуу жайга тапшырып ал жактан тилекке каршы өтпөй калгам. Анан өтпөй калып, кайра айылга барбаш керек да. Анан мен үйдөгүлөр да келишиме кичине тоскоол каршы болушканда, эми сарсана болушту. Анткени биякта бир тууганым жок болсо, таанышым жок болсо эмне болот Бишкектен деп анан окууга өтпөй калдым десем, кел эми болду, эми табангандыбы бүттү, эми кайра кел, сен эми сиз айылдагы адамдар сен бизден ырчы, биздин тукумдан ырчы чыккан эмес, ырчы болбой эле кой деп ушинтешти. Анан жок деп өжөрлөнүп атып, анан бир тааныш байке бар эле, ушул актерскийге окуп туруп анан 1 жылдан кайра ырчылыкка аттап кетесиң да депчи. Анан актердук чеберчиликке барып анан ал жак жагып калды, көнүп калдым, ошентип ошол жакты бүтүп калдым. Бирок кийин бүткөндөн кийин дипломум азыр актер, бирок бар жүрөк каалаган нерсени кылат экенсиң. Ырчылыкка башынан кызыгып келгенден кийин баары бир кайра ырчылыкка ооп кеттим десем болот буюрса. Устат туттуңузбу мындай ырчылыкка жөн эле туруп эле ооп кетиш кыйын да, сабак алдыңызбы, үлгү алдыңызбы? Эл ырчысы деген бир жакшы сынак болгон. Ошол жактан өзүмдү сынап көрөйүн деп анан 50.000 сом утуп алгам, баш байгени жеңип алгам. Ошол мага чоң стимул болгон. Керим Тураповдун Туулган жерде сагынуу деген бир чыгармасы бар. Ошол ыры менен утуп, анан коем мен ырчы болсом болот деп. Ошол Күреңкеевке мен тапшырып келген учурдагы мен группалаштарымдан дагы ашып кеткем да, негизи сөзүн ачыкча. Анан ошондо аябай сүйүнүп, коем мен ырчы эле болоюн деп көбү дагы айтышты. Ырчылыкка тапшыр, оку деп анан ошентип Кудайга шүгүр азыр ырчылык болуп максаттар акырындан орундалып келатат десем болот. Баракелде. Долбоор Асман жөнүндө айткан жоксуз го? Асманга ошол соц тармактардан эле Инстаграмдан көрүп калдым, барып эле катышып. Анан ал жактан жакшы жери кыргыз тилинде, чет тилдерде да ырдайт экенсиң. Анан ал жагынан да өзүмдү кичине өздөштүрүп көрөйүн деп аларды да жаттап ырдадым. Кудайга шүгүр, Асмандан да жаман сөз уккан жокмун, баардыгы жакшы болду. Ойдогудай болду. Көп баскычтарды басып барып 4-турдан анан кыладык окшойт. Баракелде. Баягы чыгармачылык аябай түмөн түйшүктүү, Кубан мырза. Чыгармачылык менен биргеликте технология да аябай колдон келишинче токтон албай илгерилеп кетип бара жатат. Ал жагын кандай кылып атасыздар? Экөөнү бирдей баягы кармап калуу, башкача айтканда өздүк каналдарды ачуу, өздүк баягы YouTube баракчаларды ачуу дегендей нерселер, социалдык тармактардагы жарнактамалар, ушул жагы кандай болуп атат сиздерде? Деги эле элдик ырлардын аткаруучулары, фольклорду жүрөктөн жүрөккө ташыган инсандар кандай карашат ушул нерсеге? Көз карашы кандай? Биз эми элдик ырларды ырдап жүрөбүз деп ал тараптан алыс болуп калган болбойт экен. Эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиңсиң, эл менен сен адамсың, элден чыксаң жамансың дегендей. Эл менен бирге болуш керек экен. Ошон үчүн баягы аябай өнүктүрүү ийбесек дагы, бизде азыр күнүмдүк колдонгон Instagram, Facebook ошол баракчаларды ачып алып өзүбүздүн каналдарыбызды, ал жактан дагы баягы күнүмдүк ырдаган ырларыбызды, концерттерден маалымат, чыгармачылыкта кантип алектенип атабыз, ошолорду бөлүшүп турабыз баягы биздин өзүбүздүн угармандар менен. YouTube каналынан акырындык менен үйрөнүп келатабыз ал жакта дагы. Бирок мунун баары керек экен. Заманга жараша. Мунун баарын баягы чыгармачылык менен кошо бирге ала жүрүш керек экен. Аккордеон комузду көтөрүп, кооз жөтөлүп жүрө берсек дагы болбойт экен. Ал жакта бирге ала жүрүш керек экен. Ал эми Кубаныч мырза, сизде канча катталуучуңуз бар? Деги эле жаш катары, бойдок катары сизде жигердүүлүк көбүрөөк болуш керек социалдык тармактарда. Кудай буйрса, мен деле негизи көп мурун кызыкчы эмесмин да, анан сиз айткандай бияктын заман талабына ылайыктуу жашаш керек болуп. Эл каалаган нерсени кылат экенсиң. Инстаграм болуп калды го азыр баардык эле жер. Инстаграмда Кудайга шүгүр аз активибиз жакшы. Бир 30.000дей катталуучубуз бар. Баардыгы живой дейт го, мындай айтканда жакшы буюрса. YouTube канал кече жакында ачып, анан атанын кадырын билеличи деген бир чыгарма жазып, ошол клипти өзүмдүн каналыма салдым эле. Алгачкы биринчи клипим. Кудайга шүгүр, ал жактын YouTube подписчиги 1000ден ашып калды азыр. Жакшы. Көрүүчүлөр буюрса 100.000ге чейин болуп, Кудайга шүгүр жакшы болсун. Баракелде, бир ырдын тарыхы деген бир жакшы бир аздан кийин суроо болот. Ошол жерде мына ушул нерсеге кайра кайтып келели, ата деген темага.
Ага чейин биз болсо Кубаныч Алиев мырзадан суранат элек, ошол аккордеондун коштоосунда апа ырларынын киминине айланып калган ырды бир аткарып бербесеңиз болбойт. Куттуу сахнада кичине бир таржыма кылын айта кетсеңиз, баягы кандайча жаралып калды, кантип ырды алып калды? Жакшы, абдан сонун. 2005 жылдан өзү 2004 жылы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын алдында түзүлгөн 2 жылдык студия бар. Ошол жерде окуп жүргөн кезимде башталган бул чыгарманын башы. Мен чоң эне чоң атанын колунда чоңойгом. Анан баягы студент болуп келгенде бул жакта агаларым колунда, жеңелерим колунда окудум. Анан чоң энени сагынып, сагынычтан, кусалыктан энеме арнап 4 сабыр жазып алып, ойнотуп бизди жетелеп, ал күндөр эстен кетелик, баркыңды сезбей эртелеп, чоңойдум сизге эркелеп деп 4 сап жазып алып, ичимен кыңылдап жүрө бердим. Анан акырындык менен биринчи куплеттин обону жаралды. Анан ошол менен өзүм баягы колуман келишинче жазып алып, ырдап, бир туугандардын арасында, достордун арасында ырдап жүрдүм. Анан 10 жыл өттү. 2015 жылы менин жакын досум Баян Ахматов деген Төкмакын кыргыздын мыкты таланттуу уулу бар. Ушул Баянга жолуккан жерден эле ушул обондо ойной берет элем, жанына отуруп эле. Сөз жазыш керек деп эле. Анан башында чындыгында баягы бир угуп эле жазган жок. Мен бул обонду сиңирдим Баянга. Акыркы күндөр өзү да кыңылдай баштады комузга салып. Анан жазалы мага бул обон сиңди деп, анан сөзү толук 2015 жылы башынан аягына чейин кайра жазылган. Мен жазган баягы ырдан бир эле сап жараган, ойнотуп бизди жетелеп деген эле сап калды. Калган баары өзгөрдү. Бул жерде демек сөзү толук башынан аягына чейин Баян Ахматовдун калемине таандык. Обону мага таандык. Анан ушул өзүмдүн апама арнап жазган чыгарма жалпы апаларга ыр белек болуп калганы мени кубандырат, мени сүйүндүрөт. Анысында мынакей аял затынын майрамы дагы болуп атат. Бир жакшы анда куттуктоо ыр жалпы апалардын аял затынын урматына болсун. Кубаныч Алиев мырзадан. Ойнотуп бизди жетелеп, орутпай бактың бөпөлөп, калкалайт менин жамалым, карызмын сизге эселеп. Кайгымды тарттым темселип, карыздар ким бар менчелик, жүк болгон күнүм эстесем, жүрөгүм ооруйт өйкөлүп. Аламды нурга бөлөйсүң, ак көйнөк кийсең көйкөлүп, аланда бир дана ябса, ажарлуу эмес сенчелик. Сулуу эмес апа сенчелик. Отун жандырган, үй ичи майрам шаңдырган, өмүргө бизди алып келген энелер үчүн жан курман. Кайгымды тарттым темселип, карыздар ким бар менчелик, жүк болгон күнүм эстесем, жүрөгүм ооруйт өйкөлүп. Аламды нурга бөлөйсүң, ак көйнөк кийсең көйкөлүп, аламда бир дана ябзат, ажарлуу эмес сенчелик. Сулуу эмес апа сенчелик. Өмүрдө канча арман бар, өзүң бар демек майрам бар. Биштеп сенин аманың, белгилеп айткан пайгамбар.
Жартын теңселип, карыздар ким бар менчелип, жүк болгон күнүм эстесем, жүрөгүм ойтой Alamdırga bölüysün, akkıylık giysen kaytay Ağlarda bir dana yansan, acarlım emezsin çelik Sulum es apa sen çelik Sulum es apa sen çelik Kol çalılarının bardығы siz için. Ар бир апа көзүнө жаш алат, ар бир апа сүйүнөт, ыйлап алат болуш керек. Не керемет биздин учурдун, биздин замандын керемет ыры деп айтсак, анда биз жаңылбайбыз. Бар болуңузда мындай чыгармалардан көп-көп жаралай берсин. Ал эми азыр болсо кийинки турга өтөлү, кийинки бөлүккө өтөлү, тур деп эле коеюн. Бул адаш таймаш деп аталат. Деги эле таймашка кандайсыздар? Көз карашыңыздар кандай? Мындай таймашып инибиздин айтымына караганда Кубаныч Баркалбасов мырза аябай көп эле катышыптыр таймаштарга. Көз караштар кандай таймашка? Жакшы. Жакшы элеби? Таймаш жакшы. Анда мындай кылалы, сиздердин алдыңыздарда бул жерде эки тизилип турган брошюралардын алгачкы экөөсүн алыңыздар, бирөөсүн өзүңүз алып, бирөөсүн Кубаныч мырза сиз алсаңыз. Ичтеринде кагаздар бар, бекитип койгом. Мен мынакей. Чачып албай акырын алсаңыз. Бирөөсүн Кубанычка сунуш. Жок, ал эмес, берке кара. Карасы не? Карасына. Могул жерде. Колуңузга жетип атса, бул жерде токтоп турат. Ошонун ортоңкусын сиз алыңыз. Ортоңкусын. Үстүңкүсүн болсо сиз алыңыз. Болду. Сон болот. Аккордеонду да чыгара турсаңыз болот, бир аз баягы. Үйдөгүдөй сезип өзүңүздөрдү кенен келсе. Ичинде кагаздар бар бекен? Таптыңыздарбы? Тапшырмалар ошол жерде. Бисмилла. Ачып алсаңыздар болот. Ким биринчи баштасын? Улууну урматта дейт. Башпайкөбүз баштасын. Бунун ичинде көп экен да. Ооба, көп ошол. Өзүңүзгө тизип алсаңыз болот, көңүлүңүзгө жаккандай, бири-бирибизге көрсөтмөй жок. Анда тапшырма мындай. Азыр Кубаныч Жумабек уулу деп айталы. Жумабек уулу Кубаныч Алиев мырза мындай кылат. Инисине мен кайдамын деген суроо узатат. Ал эми Кубаныч Баркалбасов мырза болсо колунда турган анын кагаздары бар. Кагазда болсо кай жерде экениңиз жазылган. Ошону сүрөттөп берет, сиз табышыңыз керек. Бул жерде убакыт бар, 90 секундалык, 1,5 минутат башкача айтканда убакыт бар. Ошол убакыттын ичинде 10 тапшырманын канчасын сиз таап кете аласыз. Ошого жараша. Дагы бир жолу айтып коюңуз. Сиз ал жердеги тапшырмаларды адашыңызга түшүндүрүп беришиңиз керек. Мисалы үчүн мен кайдамын дегенде сиз колуңузда алгачкы кагазды айтып бере бересиз. Моундай тапканда кийинкиге өтүп кете бересиз. Түшүндүңүзбү? Таба албай калса кийинки деп койгонго, же болбосо таппадым кийинки деп койгонго мүмкүнчүлүгүңүз бар. Такалып кечке убакытты коратып салбай. 90 секунд убакыт. Кубаныч Алиев мырза даяр болсо, биз таймашты баштайбыз. Сиз болсо бул кагаздарды өзүңүздүн адашыңызга бересиз. Сиз азырынча жыйнай турсаңыз болот. Буга алагды болбой эле коюңуз. Сиз азыр Кубаныч Баркалбасов мырзаны бир карап, жакшылап, бир көңүл бөлүп турушуңуз керек. Баса жеңүүчү көп тапкан киши эмес, көбүрөөк түшүндүрө алган киши жеңүүчү болот. Болду. Жарайбы? Жарайт. Жараса, анда адаш таймаш башталды. Кубаныч Баркалбасов мырза адашыңызга жакшылап мен кайдамын деген суроосуна тарс-тарс түшүндүрүп берип кете бересиз. Сиз болсо табышыңыз керек. 90 секунд убакыт кетти. Кааласаңыздар кулактыктарды тагып алсаңыздар болот. Баа секунданы. Жөн мен кайдамын деп коембу? Жок, кайдамын деп агаңыз сурайт. Сиз болсо айтып беришиңиз керек кагазда, мисалы үчүн кай жер экендигин. Сүрөттөпчү. Бул киши табыш керек. Түшүндүңүзбү? Түшүндүм. Анда оюн 90 секундда кетти. Сурай бериңиз, мен кайдамын деп. Кубаныч, сиз сурайсыз. Мен кайдамын? Сиз деген жана Апакем деген клибиңиз тартылды эле го? Ошо жок, Ишенбайкенин Апакем деген клиби тартылды эле го? Ошол жак каяк эле? Табыңыз батыраак. Жайлоо? Жайлоо. Табылды. Кетти кийинки. Сурай бериңиз, бат-баттан мен кайдамын. Сиз Москвага барганда көбүнчө эмнеге түшөсүз? Метрого. Азаматсыз экөө. Буга мен өзүм да түшүнбөй эткем. Кийинкиси. Так. Сураңыз, бат-баттан мен кайдамын деп.
Мен кайдамын? Сиз сурап турасыз, Ооба. Сиз деген ошо мындай тоолордо эмнелер болот? Тоолордо көп нерселер болот. Малдар болот. Чөптөр болот. Чөптөр жакында Чөптөр атасыз. болот, карагайлар болот. Ошонун баары эмне деп айтылат? Ошонун баары жаратылыш. Дагы Дагы тыгдан кеткен. Токой. Жакшы. 3 сөз. Айыл этегинде эмне турат? Жалгыз турат. Ошонун башы эмне деп айтылат? Тамдын Крышасы. Тамдын башында Тамдын башы. 4 сөз 5 секунд калды болуңуз. Жакшы. Бүркүчүлөр эмне деп коет? Мүнүшкөр. Дагы каяктасыз? 5 секунд. Салбу. Салбурун. Салбурунда экенсиз. Салбырындасыз. Ай баракелде. Сон. Аябай түшүндүрүп бергенге аракет кылды. Ооба. 5 сөз таап алдыңыз 1,5 минуттан ичинде. Бул дагы болсо, бул жерде баягы адамдын тапкычтыгы эмес, адамдын сүрөттөп бергичтиги дагы маанилүү. Баягы кээ бир сөздү, кайсы сөздү биле албай калдыңыз? Муну мен деле билбейт экеним деп койдуңуз го? Чыгдан деген сөздү билем. Бул жакшы, эң жакшы болчу да. Чыгданды эмне экенин түшүндүрө албай койдуңуз. Анда бул жерде оюндун дагы бир мүмкүнчүлүгү баягы улам сурап туруш керек. Мен кайдамын дегенде бат-баттан. Ошондо бул киши да бат-бат түшүндүрүп бергенге аракет кылат. Адашыңыздын сизге кайда экениңизди туюндуруп берүүгө болгон мүмкүнчүлүгү даяр, Ооба. Сиз сураганга даярсызбы? Даярмын. Анда таймаш башталды. Кубайке мен кайдамын? Жаңы кинолорду бат-баттан барып көрүп турам. Каяктан көрүп турам? Манас кинотеатрынан көрүп турам. Демек, Кинотеатр келет. Мал туудурганга жыл сайын барам да. Мал көбөйгөн. Эми аны бул жигит Билбей калдым. Мен машыгып турушум керек да, күн сайын. Бирок каяка барып машыгам? Тренировка залга барам. Ой, баракелди. спорттук зал 2 сөз. Мен жашаган жер бул мен ал жерде 5 бармак жей, мен жашаган район 5 мал намаз окуйм. Кыргызстанда Күнүнө 5 мал дарат алам, ушуга Бишкекте? Бишкектин ичинде. Мен жашаган район 5 бар. 5 мал намаз Беш бармак? окуйм. Дайым бат-баттан акча салып турушум керек, которуп турушум керек, бирок каяктан которушумду билбейм. Банктан? Ой, баракелди. Үчүнчү сөз? Күнүгө тойго барам, бирок көбүнчө эле ал тойдо кыздардын тою болуп калат да, бул кайсы той? Кыз узатуу той. Ой, баракелди. Мен ар дайым жол жүргөн жакшы көрөм, бирок ошол бийиктикке чыкканда, ошол жолдо, мисалы, долондон ашсам давлением көтөрүлбөйт, бирок ал жак аябай бийик экен. Өтө бийик экен. Ой, баракелди. 5-сөз. Кийин көп акындар бат-баттан жолугуп турат. Мен ошол жерге барып дайыма өзүм жан дүйнөмө азык алам. Филармония. Ал кечени эмне деп атайбыз? Акындардын таймашы деп айтат. Көп акындар, жазым акындар, төкүм акындар чогулат да, бирок ал жерден Поэзия кечеси. О, баракелди. Вакыт. Болду. Скачан табып. Бирөөнө гана жетишпей калды. Мен тойго барганда экинчи бөлүктө эмне кылат элем деген антрактты айтыш керек. Ак үйдө өткөндө эле эмне кылып ийдик тияка барып. Кайсыл сөздү түшүндүрүш ушундай кыйын болду. Мисалы 5-микрорайон дегенди түшүндүрө албай Аябай калдыңыз. багыт бердим. 5 мал намаз окуйм. 5 бармак жейм, ал жерде Бишкектин микрорайону. Бишкектин жогору жагында жайгашкан мындай микрорайондо эле койсоңуз балким батыраак табат беле. Сизгечи кайсы сөз түшүндүрүш аябай кыйын болду? Менчи негизи эле могу эмеде кичине оруураак сөздөрдү алып турум да. Могу оңойлор алдына алып калып көрбөй калыптыр. Мисалы асманда дегенди айтып койдум. Башында өзүңүз алдыңыз го, алып аралаштырдыңыз. Каяка деп койсом асманда. Мен эң кызыгы бул эме болду да, жанагы Сакманда. Жыл сайын барып мал туудурабыз, мал көбөйтөбүз дедим да, бирок ошону Жок, мен билбей. сакмалды билем. Билет билесизби? Мен өзүм алчысыз. Сакмалды билген жигит чыгданды неге билбейт? Ошону айтам. Чыгданды билбей калыптырмын. Чыгдан деген эмеби? Бул эт бышкан жер. Ой, эт бышкан жер. Эзелтен Той алып баратканда экинчи бөлүктө адамдар таппай каласың. Чыгданга деп алып кетет го кудаларды. Негизи башы бозинин ичине киргенде чий менен каланган аял заты гана кирип колдонгон жерди чыгдан деп айтышкан эзелтен. Кухня турбайм ооба, илгери. мындайча айтканда азы биз мисалы чыгдан деп койсок эч ким түшүнбөйт да. Ооба. Жакшы, баракелде, эң мыкты могу кол чабуулардын баары сиздер үчүн болсун. Рахмат.
Ал эми кийинки биздин бөлүк болсо бул Адаш төр деп аталат. Адаш төр ал биздин албетте сахнабыз. Келиңиздер. Сахнадан дагы бир жакшы чыгарма тыңдай турган кез келди, бирок анын алдында биз бул чыгарманын кичине бир тарыхын таржыма кылып сурап албасак болбойт. Акыркы учурларда биздин эфирден да кетип атат. Атанын кадырын билеличи деген жакшы чыгарма. Эмне себептен ушундай темага кайрылып калдыңыз? Таасир бердиби? Бир жерден таасирлендиңизби же ушундай бир атаңызга белек кылам деп убада бердиңиз беле? Жок. Тескеринче мындай нерселер карантин учурунда бир четинен кичине үйдө камалганыбыз болбосо пайда да жагы болду окшойт. Мен кичине оон жазат экенимди билген эмесмин. Ушул оонду негизи оон өзүмдүкү булардачы. Анан айылдан бир окуя болгондо оон чыгат экен, атайын оон жазам десең чыкпайт экен го. Анан атам менен кичине жаман жакшы айтышып кеткен болчумун сөздүн ачыгы айылдан. Анан күнүгө шаардан мындай мактоо сөздөрдү угуп атып, микрофон менен тыйын таап атып, анан айылга барсаң эле муну кылбайсың, тигини кылбайсың десе, ал сөздөргө кулакка өөнүп учурап эле. Атам менен ушуну чыдабай кичине эметип кетип, анан мага айтты, аябай бир эле сөз айтты, ошону менен эле кайра өкүнүп идим, айтканым сен ата болосуң бир күнү деп туруп ошону ыйлап эмес күлүп айтып атпайбы атамчы. Анан ошол сөздү те катуу тийди. Анан үйгө кирип туруп эле Инстаграмды ачсам эле Нуржигит Кадырбеков сүйлөп атыптыр. Атанын кадырын мына мен билем. Силер билбейсиңер, мына мен билем. Атаңар жаныңарда болсо азыр чалгыла, кечирип сурап, керек болсо бетинен өпкүлө дейт да. Анан ошондой эле гитараны алып туруп эле сыйлаган бар, сыйлабаган деп ушундай оондор чыгып кеткен кичинечи. Текстин негизи текст бар болчу башынан аягына чейин. Анан кийин кичине жеңилирээк болуп Саламат Калыбек уулу деген досума табыштап тапшырып, ал досум сонун кылып жазып берди. Анан ушул күндөргө буйруптур, Кудай буйрса ошол атага арналган ыр чыкты. Эстрада менен ырдаган көңүлүңүзгө көбүрөөк толуп атабы же комуз менен ырдаган көбүрөөк толуп булур? Эстрада менен деле жакшы жазылса, эстрага деле аябай сонун эле, негизи сонун жазылган аранжировкасы. Азыр кандай аткарып бересиз? Комуз мененби же сахнадабы? Эстрада деле аткарып берем. Жарайт, анда сахнага өтүүңүздү суранабыз. Микрофонуңузду алып алсаңыз. Баракелди. Урматтуу кадырлуу бизди көрүп аткан YouTube'дагы досторубуз жана эфирден угуп аткан жалпы угармандар, Кубаныч Баркалбасов мырзага кезекти бердик. Адаш төр деген рубрикабыз. Ал жерде Ата деген чыгарма жаңырат. Сөзү Саламат Калыбек уулу, обону автор Кубаныч Баркалбасов. Кабыл алыңыздар биздин эфир толкунда. Кудайдан өмүр суранган, жардамыма жараган, кабагыңа караган, аталарга жаман сөз айтпайлычы, биздеп берген тарбиясын актайлычы. Көрүүгө зар болгон көп бала бар, аталарды барында барктайлычы. Жетелеп колдон алып чарчабаган, түгөнгү сакылайтын сактап алам. Белегиң деп билемин бек турушум, берекем алтын атам барктап алам. Сыйлаган бар, сыйлабаган, барктаган бар, барктабаган. Атанын кадырын билеличи, жетпей жүргөн канча жан бар. Атанын кадырын билеличи, жетпей жүргөн канча жан бар. Изиңди улай турчу улуң турат, каранын кадамыма берет кубат. Карматып камчымага бердиң эле, жабынам алга атоо, калбайм кулап. Сыйлаган бар, сыйлабаган, барктаган бар, барктабаган. Атанын кадырын билеличи, жетпей жүргөн канча жан бар. Сыйлаган бар, сыйлабаган, барктаган бар, барктабаган. Атанын кадырын билеличи, жетпей жүргөн канча жан бар.
сыйлаған бар, сыйлаваған, барықтаған бар, барықталаған. Атанын кадырын билеличи, жетпей жүргөн канча жан бар. Сыйлаған бар, сыйлаваған, барықтаған бар, барықталаған. Атаның қадырын билеличи, жетпей жүргөн қанша жан бар. Жетпей жүргөн қанша жан бар. Чынын айтсам, мен ушуларды алгачкы жолу укканда бир 2-3 жолу кайталап уктум. Анан аябай көз жашы кылдым, чын айткандачы. Атамды сагынып баргым келип, ушундай бир сезим болду менде. Эми нар жагын көп улабай, сизге дагы кайрылайын. Анткени сахнадагы төр сиздики болуш керек. Ата жөнүндө сиз дагы бир жакшы жараткан чыгармаңыз бар экен. Бул чыгарманын негизи жаралып келатканда кичине бир кабарым бар эле. Андан кийин мыкты болуп жаралып калганын угуп калдым. Ападан кийин атага атайлап кайрылдыңызбы же бул дагы кандайдыр бир илхам аркылуу келип калдыбы? Атадан Апакем деген чыгармадан кийин Атакем деген бул ырга атайын кайрылдым. Анткени ата аскалузо эне боорундагы булак деп ар дайым эл ичинде айтылып келет. Аталарыбыз, апаларыбыз үйүбүздүн куту, төрүбүздүн көркү болуп ар дайым аман болсун. Анан Апакемди жазгандан кийин баягы эне сыйлаган элге жагат, ата сыйлаган абийир табат деген кыргызда улуу кеп бар. Апакемди жазганы жаман болгон жокпуз. Сөзүн жазган Баян Акматов, аткаруучу Ишен Назаров үчөөбүз көптөгөн сыйлыктарды алдык. Жылдын мыкты ыры, жылдын мыкты обону, апалардын батасын алдык барган жерден. Бирок бир ойлондурган нерсе ушул аталарыбыз тарынып калдыго деген ой калып кеткен да өзүңдө. Атам жөнүндө, дегенде ата жөнүндө жазсак эмне болмок деп ойлонот экенсиң кээдечи. Анан бирок ар бир нерсенин өзүнүн учуру болот экен. Анан бирок ушул Атакем деген ырды аябай ашыгып жаздык. Орозонун малы эле Баян экөөбүз атайын жолугуп алып, ооз ачкандан кийин ооз жапканга чейин ойлондук. Бир күн ойлондук. Баштай албадык. Обон даяр болчу, обон даяр келген, сөзүн жаза албай. Экинчи күнүнөн, үчүнчү күндөн баштап ойлонуп жазып баштадык. Себеби ата деген бул ата деген ата экен, ата деген кол жеткис бийиктик экен, асказоо экен. Ата деген сөзгө кол салуунун өзү кыйын экен. Анан Калганын эми угармандар өздөрү баалап алышсын. Сахнага өтүп берүүңүздү өтүнөбүз. Келиңиз, микрофонду алып алыңыз. Анда сөзү Баян Акматов, обону Кубаналиев, Атакем деген чыгарма. Кааласаңыз отуруп алып ырдасаңыз болот, көңүлүңүзгө, купулуңузга туура келсе. Кабыл алыңыздар, адактуу кадырлуу радиомандар. Эксклюзив чыгармалардын бири Адаштар шоу биздин уктуруубузда Кубаныч Алиевдин аткаруусунда болот. Атакем деги эле бүгүн аталар аябай сүйүндүү болуш керек. Көздөрүңдүн нурлары бар, сөздөрүңдүн сырлары бар. Атакем балам десең балкып турган, балдарыңдын жыргалы бар. Атакем, Атакем менин асказо белим, арыстан жүрөт ай көлүм шерим, калк урматтаган казынам кеним, пайдубалым сен падышам бегим, нарк населим насыятым, омат кутум осуятым. Атакем караныңдан кубат алам, калкагар токаси
күлімшерім қал құрматтаған қазынам кенен пайдубалым сен падышам деген азаптардан қалқалайын ата жолын арқалайын ата кен аттаналы мақұл болчу ажылы қан алып барайын ата кен менен асқазок елим арыстан жүрек ай күлімшерім қал құрматтаған қазынам кенен пайдуалым сен падышам бегин ата менен ай күлімшерім Кадырман угармандар, кымбаттуу достор, эми ар дайым мага ушул жери эфирдин көп жагы бербейт. Анткени убакыттын бүттү, 2 мүнөттүн калды, 1 мүнөттүн калды деген режиссер жактан эскертүү. Не демекчибиз, сиздерге 30 секундалык 1 мүнөттү 2ге бөлүп берген мындай достук, адаштык мүмкүнчүлүк берели. Келиңиздер, жүрөктөн чыккан кайрылууңуздарды, рахматыңыздарды айтып коюңуздар. Эркин микрофон. Жалпы угармандарга, көрөрмандарга бизден ыраазычылык, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Өзгөчө сиздердин эмгек жамаатыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Алтын көпүрө болуп бизди угармандар менен жолугуштуңуздар. Биз абдан кубанычтабыз. Сиздер элдин кызматындасыздар, сиздерге элдин батасы тийсин. Баракелде. Дагы бир жолу чакырганыңыздарга рахмат. Жалпы ушул Манас радиосунун угармандарына ийгилик каалайбыз. Буюрса сиздер үчүн жакшы кызматтарыбызды кылып турабыз. Эл ичи дайым тынч болсун. Жанандай айттырбай келген аламат сыркоолордон Кудайым өзү сактасын. Баракелде. Чоң ыраазычылык, бүгүн бизде эфирде адаштар Кубаныч Алиев жана Кубаныч Баркалбасов болду. Элдин уулдары комузда, аккордеондо, обондо, бардык жакта жарыш, таймашчы эмес, ага эни деген жакшы мамиле экендигин сиздерге көрсөтүп кетти. Эфирди биздин Медиа Манас деген каналыбыздан кайрадан кайталап көрүүгө сиздерде мүмкүнчүлүк бар экендигин эскертебиз. Ал программа болсо мен Жылдызбек Турсунбаев. Келаткан аптада дагы бир жакшы ата окшош инсандардын бейне баянын ачканга чейин аман туруңуздар. Баарыңыздарга эфирден жалоо ысык салам.